Assalamu alaikum, арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар. Биз бүгүн Ысык-Көл районунун Жаркынбаев айылындабыз. Мурунку аты Таштак айылы. Ушул жерден Каба атабыздан тараган, ушу Акбармет энебизден тараган Шыкмамат же Узун Күнгөй саягы жөнүндө сөз кылмакпыз. Бүгін біздің студияда Санжыра иликтөөчү, Санжыра айтып бере турган Алмаз Мукаев тууганыбыз. Ушул өзү Жаркынбай айылынан, Бөлөкбай тукумунан жана Санжыра иликтөөчү Камчыбек Ажы Исраилов Чырпыкты айылынан. Анан туугандар мындай сөз кылсак, ушуну айтып жүрөбүз, Каба атабыздын Акбармет аялынан Кудаш Кожош Култай деп. Ошо Кудаштан Шыкмаматтын ошо Кудашынан Бөлөкбай. Ушу Бөлөкбай жөнүндө дегиле Бөлөкбайдан ким чыккан, кандай эрдиктерди көрсөткөн, биздин ошол мамлекетибиз үчүн кандай кызмат кылган атактуу даңктуу адамдарды жөнүндө бир аңгеме дүкөн куруп баарлашып отурсак, анда Алмаз өзүңдөн баштасак. Бизде эми Узун Күнгөй саягы дейт. Ушу биздин айылдан тартып балыкчыга чейин дээрлик ушу Шыкмаматтын тукумдары турат. Саяктар. Анан Шыкмаматтан өйдө карай баарыбызга эле белгилүү, Шыкмаматтан ылдый карай деле белгилүү, бирок ошондой болсо да Шыкмаматтан ылдый карай Шыкмаматтын 3 баласы болуптур. Биз улуулардан, чоң аталардан угуп жүргөн маалымат боюнча Кудаш Кожош Култай деген. Анан ошол Кудаш менен Кожоштун тукуму ушул көлдүн күнгөйүндө көбүнчө. Анан Култайдын тукумдарынан дагы бар. Култайдан бөөбүй бактороз деп атышат. Култайдын тукумдарынан да бар. Ушу биздин айылда ушу бөөбүйлөрдөн бир 200-гө жакын түтүн жашайт. Калган бөөбүйлөр Кочкордо, Чүйдө деп билип атабыз. Анан Кудаштан Кудаяр, Бөлөкбай, Алдаяр, Ынжай деген балдары бар. Бул 2-3 энеден болуш керек булар. 2-3 аялдан. Анан Кожаяр да калып калды. Кудаяр, Бөлөкбай, Алдаяр, Кожаяр. Кудаяр, Бөлөкбай, Алдаяр, Кожаяр деп. Жакшы. Мына ушул жерде Камчыбек ажы бир сөз айтылат да, бул Ынжай дейт, Анжай дейт. Ошо Бөлөкбай атабызды Инжай, Анжай деп айтып жүрөт. Анан мына бул Алдаяр атабызга да ушундай айтылган сөз бар да, Анжай деп, Инжай деп. Ушул жөнүндө сиз айтсаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Бул жерде мындай да, ошо Шыкмаматтын бул жерде Алмаз айтып кетпеди, Шыкмамат атабыздан Кудаш Кожош Култай деп. Кудаш бий болгон экен, Кудаш бий. Кудаш бийдин бир аялынан Кудаяр болот да. Кудаярдан Кутканберген бектемиш. Ал эми экинчи бир баласын багып алган бала дейт да, ал Ынжай. Ынжай да. Ынжайдан эми анын тарыхы бар, азыр айтып берели. Алдаяр болот да. Алдаяр бул азыркы убакта Кулча деп коюшат. Кожоярдын ичинде. Алдаяр менен Кожояр экөө энелеш, бир жатындан да. Энелеш. Эми бул жерде, ушул жерде Бөлөкбай тууралуу айтылат да. Бөлөкбай Анжай өз аты. Анжай, Ынжай багып алган баласы, Анжай өз эле баласы болгон да. Биз аны өз баласы экендигин ушундан байкайбыз. Анткени Кудаш бийдин бир айылы чабылып, жортулуучулар чаап кетет, жылкысын айдап кетет, катын баласын кошо алып кетет да, бир аялын. Ушу кичинекей бир баласы болгон экен, ошону алып кетишет баягы жортулуучулар.
Кийин баягы катын баланын изи жок, бирок сарайгырдын үйүрүнүн, жылкынын үйүрү табылат. Бул карабагыштардын ичинде Хандабас деген бийлеп турчу экен, ошо Хандабастын айылында жүрөт сарайгыр деп. Анан ошо сарайгырдын изи табылса, демек менин балам табылат деген таризде Кудаш би, анан алар Кытай, азыркы Кытайда жашап аткан элде алар. Карабагыш кыпчактардын арасында анда менин балам табылат экен деп, сарайгырды издеген киши болуп барып, анан ошол жерден анан жана баласын табат. Баласы Кеңиз болсун. Ушул жерде эл оозунда да айтылып атпайбы? Ошо сарайгыр үчүн барган деп. Сарайгыр үчүн барбаса Жок. керек анда. эми кандай дейсиздер? Эми бир үйүр жылкы үчүн Кудаш бий болсо, ал убакта бийдин эмеси өтө жогору болгон. Ушу көлдөгү элдердин бийи болгон Кудаш. А бир үйүр жылкы үчүн ал барбайт эле ал жаккачы, алыс жерге. Ал жана баланы издеп барган да. Баланы, катын баласын кошо издеп ошол жерден табылат деп. Айткандай эле, ал жерде Хандабас, Кудаш бийлер өздөрү бирин бири билген адамдар да. Кадыры болгон ал убактарда. Бардык жакшылардын бирине бири кадыр өткөн. Кудаш бийди жакшылап тосуп алып, сарайгыр үйүрү менен бияка келгени жөнүндө, аякта болгон жөнүндө уккандан кийин анан кайра жылкыларын чогултуруп берем деп, анан аны кишини бийди коноктоп алып калат. Ошол бир жума болобу, бир аз күн өткөн убакыттын ичинде баланы табат да. Анан ошо жыйын болгондо, бир топ жыйын өтөт, ошо топ жыйын болгондо анан кийин мен бул жерде жылкымды эле эмес, мен баламды да жоготком. Аялым менен кошо айылымды бүт чаап кеткен. Сен жоокерлериң. Менин балам ушул, тааныйм мен баламды. Белгиси бар деп айтат да. Белгиси кандай эле? Белгиси ушундай оң далысынын астында бармак басым калы бар деп айтат да. Азыр жашы 13-14-кө келип калды, 15-ке келип калды деп айтат да. Деп анан ошондо баягы жар кылышат, элге жарыя кылышканда, элдин арасынан 13-14 жашар бала сууруп чыгат. Менмин деп. Анан ошол келип, анан бажырын көйнөгүн чечип текшерткенде, ошол жанагы калы бар бала, ошол Анжай болуп чыгат да. Анан Анжайды анан кийин табылгандан кийин анан доого жыгылып калды да Хандабас. Бул өтө оор иш болуп калды. Жылкы эчтеке эмес, катын баласын урдап кетет, аялы жоголуп кетет. Анан кийин ошол жерден, анан кийин баягы жерде Хандабас Кудаш бийден кечирим сурап өзүнүн кызын берет. Бир кыз берейин деп, анда макул деп, анан кийин ошо жана багып алган баласы Ынжайга ошо кызын, Хандабастын кызын берет да. Ынжайга берди. Сарайгырдын үйүрү калды калың катарында. Баласын алды, ошентип ол жолу бир эмес эки балалуу болуп кайтат Кудаш бий. Келип бир аз убакыт жүргөндөн кийин баягы келин бир абысын айтып коет. Сен ал Кудаш өз баласын алып берген жок, бир багып алган баласын алып берип койду сени. Десе, баягы Хандабастын кызы таарынып кетип калат. Кетип калгандан кийин ал убакта келин кетти. Ушундай болду деген, бул уят иш болгон. Бир элдин бийи үчүн. Баардык эл көтөргөн андай иштин баарын. Уят болгон эл үчүн. Ошон үчүн Кудаш бий кайра артынан барган. Баягы окуяларды уккандан кийин Ынжай качып кеткен. Жоголуп кеткен да, дайынсыз. Анан барганда Кудаш бий келиндин артынан барат да. Барганда Хандабас айтат: бий, мен сенден эч нерсемди аябайм. Сиздин мамилеңиз бузулбаш керек. Бирок кызымдын бир ооз сөзүн угалы дейт. Кызымдын бир ооз сөзүн угалы дейт. Макул болушат. Кызы бирөөлөр аркылуу айтышат. Айттырышат, эми өзү барып беттешмек беле кыз менен, келин менен. Анан келин айтат: кыз, Кудаш бий бизди алдаптыр. Эгерде өзү алса мен барам дейт. Кудаш өзү алса мен барам дейт. Айласы кетет, анан молдолорду, кожолорду чакырып, анан китептерди аштырып, анан шариатка карап көрсө, өз канынан, туугандарынан да эмес, такыр жакындарынан эмес, башка жактан болуп чыгат, бакма баласы. Анан ошондо андан нике жүрөт. Дешип, анан уруксат беришип, анан никесин кыйып, анан ошону кайра алып келет да. Алып келгенде баягы боюндагы бар бала боюнда калган экен. Ал бала төрөлөт, ал баланын атын Алдаяр коет. Кудаяр, Анжай Алдаяр болду. Алдаярдан кийин анан дагы энебиз, ошол энебиз экинчи баласын төрөп берет. Кудаш бийге алып Кожояр аталат да. Мына 5 ата Кожояр чыкты. Мына ушул жерде эмнени айткыбыз келет? Бул Кудаш бий бир үйүр жылкыны издеп карабагыштарга барбайт эле да. Ал баласын издеп барганда. Мен ушул жерден биз айтып жүрөбүз.
бул өзүнүн эле баласы деп. Анан 7-8 жыл ар жакта өсүп калган себептен анан бир көчкөндө Бөлөкбай Анжай өзүнчө бөлүнүп отуруп алат конушта. Бала чакалы болгондон кийин Бала чакал болгондон кийин анан өзүнчө бөлүнүп отуруп Мына ошондо мындай турбайбы? Мына Бөлөкбай атабыз Кудаш бидин өз элине баласы. өзү эле баласы. Жанагынтип жоо чаап келгенде алыста 7-8 жыл сыртта өсүп калса, анан ошондон бакмабан ата болот. Ооба. Өзү эле кан экен да. Өзү гана эле Ал анан жанагы Бөлөкбай деген жана очуп отуруп алгондон анан Бөлөкбай аталып калат. өзүнчө бөлүнүп Эми отуруп. тактабай үчүн ошол Бөлөкбай атабыздын аты Ынжай, Анжай. Анжай. Инжай го. Ынжай, э? Инжай. Ынжай. Алдайыр атабыздын аты Атасы. Инжай болуп калат да. Атасы Анжай. Анжай. Инжай Анжай болуп атат. Ошондо Бөлөкбайдын баласы Кудайыр болуп, Алдайыр болуп атаганда. Жок. Жок. Андай эмес да. Ал Анжайдын Кудаш. баласы. Анжайдын баласы Алдайыр. Алдайыр. Инжай Бөлөкбай болду. Болду. Мына эми ошо Бөлөкбайдан тарагандар Калматай, Токтогул, Белек деп айтып атабыз. Амалсыз өзүң ушуларга токтоло кетсең. Бул эми Бөлөкбай ата. Ушуларды таратып, анан кимдер чыккан, кандай окуялар болгон. Бөлөкбай аталбадыбы? Бөлөкбай аталып калды, үйлөндү, бала чакалы болду, анан үйүнө очорок тигип атырса анан өзүнүн атасы айтып коет го дейм, ажеке. Бөлөкбай десе деп. Бөлүнүп отуруп алганын карады. Ошойдон эле Бөлөкбай аталып кетип анан Бөлөкбайдан 3 бала болот экен. Калматай, Токтогул, Белек деген. Калматай эли азыр Ысык көл районунда Темир айылында жашап турушат. Булар көп тукум болду, чоң айыл болду. Бул Бөлөкбайдын улуу баласы. Бөлөкбайдын кичүү баласы Белек. Ал ушу биздин айылда жашап турат, биздин эл менен аралашып. Анан эми ортончу баласына кичине кененирээк токтолсом, ортончусу Токтогулда, Калматай, Токтогул, Белек. Токтогулдан ата күчүк Алыбек деген 2 баласы бар экен. Токтогулдун. Алыбеги Корунду Булан Сөгөт айылында. Алар Олжобай Чоң Чарык деп аталып кетти. Ата күчүктөн Чиркей менен Темиржан ушул азыр биз жашап турган Жаркынбаев айылында турабыз. Калматайдын канча улуусу? Калматайдан Атабай Кедей деген 2 баласы болуптур. Кай жерде жашайт алар? Булардын тукумунун баары ошо Темир айылында. Темир айылында. Атабайдан Түлөберди Мамат деген 2 баласы бар экен. Түлөбердин Сарт деген жалгыз баласы. Ал эми Маматтан болсо Бакшан, Беке, Досой, Шана деген балдары бар. Bunun barынан түтүнү көбөйдү, барынан тукумдар. Ошо Темир айылында. Темир айылында. Кедейден болсо сатып алды. Анан Туумагашка. Анан ошо Туумагашканын баласы Кожик. Мына булар да көп. Бери дегенде 300 түтүндөн болду булар. Көп. Көп. Анан эми жанагы Олжобай Чоң Чарыкты айтып кетейин. Алыбектин тукумун, ата күчүктүн эменин Токтогулдун Алыбегинин тукумдары эмне үчүн Олжобай Чоң Чарык болуп калды. Алыбектин 5 баласы болуптур. Үсөн, Чалай, Азар Акбай. Азар, Анабай. Анабай Шырдак деген. Шырдак, Анан ошо Чалайдын Олжобай деген баласы Саяпбер экен. Жылкынын сырын жакшы билген, күлүк таптаган ушундай Саяпбер киши экен. Анан Тескей тарапта бир чоң аш болгонбу, той болгонбу ошо жактан аты чыгат. Аты чыкканда чапкан бала ошо биринчи. Ошондо айтылат да бул Олжобайдын аты. Олжобайлап уран чакырып келген экен. Саяк деп чакырбай, Шыкмамат деп чакырбай, же Бөлөкбай деп аттын ээси Олжобайды айтып келген экен. Олжобай бар анда өзү. Анан ошондон эле дагы бир канча жерден байганы алып эле ошол бала ошентип уран чакырып айта берип, ошол Алыбектин эли Олжобай атылып кетти. Баягы Олжобайларбы, баягы аты чыккан Олжобайбы деп. Олжобай болсо Алыбектин небереси болуп атат. Ошо менен Алыбектин аты айтылбай эле Олжобай. Олжобай. Ал эми Токтогулда айтылбайт. Токтогулда айтылбайт. Олжобайды. Олжобай Чоң Чарык деп Алыбек. Анан Чоң Чарыгы болсо Анабай деген баласы. Анабай, Алыбектин Анабай деген баласы. Ал киши болгондо. Ой, чоң экен эми. Айтышат бир уйдун терисинен 2 чарыгын тиктирген, 1 чарыгын тиктирген. Ушундай дешет экен. Чоң киши экен. Анан ал
эми көзгө көрүнүп чоң киши элден өзгөчөрөн турса анан таанылып калат элдин маана. Чоң чарыкпы, баягы чоң чарык. Олжобай чоң чарыктар ошол айылда да ошол алып экен деп. Анда Анабайды эле айтпай, чоң чарык деп анын кайман атын айтып, Ооба. бул жерде Алыбектин аты өчүп, чоң аталары Токтогулдун аты өчүп эле Олжобай чоң чарык болуп калган. Эми өчүп десек өтө Жок, катуу өчүп десек кетет. айтылбай калып, небересинин баласынын аты айтылып, Олжобай чоң чарык деп ошон үчүн айтылып калган. Булар корумду булан сөгөттүдө жашап турушат ушул айылда. Түтүнү көппү? Көппү, 2 айылда турбайбы? Мына авамдардын кайындары жакшы билет го. Көп. Эми жанагы ата Күчкө келели. ата күчүктөн да. Ата күчүктөн мына өзүң Чиркейдин тукумунан деп жүрсүң. Чиркей Темиржан. Ошолорго токтоло кетсең. Чиркей Темиржан эми ата күчүктүн 2 баласы бар экен эми. Бул улуусу Чиркей, кичүүсү Темиржан деп айтышчу. Темиржаны жоокер, найзакер, ууру бөрү киши экен өзү. Жортулчу, жылкы тийип келген, дагы эмне кылып келген, ушундай анчам жердик көрсөткөн киши экен. Эми бунун тукумдар улам бирден бала отуруп, азыр бир 5-10 түтүн бар. Булардын түтүнү аз. Ал эми Чиркей болсо, Чиркейдин 4 баласы бар. Чиркейдин улуусу Үкүтай, Акбай, Арбото, анан Төлөк деген. Төлөктүн баласы Сөлпү, бирок Төлөк айтылбай, Сөлпү айтылып жүрөт. Жанагы Жусуп Абдрахманов чыккан ушу Сөлпү тукумунан. Жанагы Генжебай чыккан ушу Сөлпү тукумунан, ушу Сөлпүдөн көп кишилер чыкты. Мына кыскача ушул биздин айылда жашап тургандар. Эми мына Алмаз Кудай берсе ошол 1,5-2 жылга жакындап калды. Ушул Генжебай ата жөнүндө ошол айтып жүрөсүң да. Ушул Генжебай атанын эмнеге аты чыкпай калган, кандай болгон? Ол чоң саяпкер, Күнгөй Тескейге таанылган деп биз угабыз да. Генжебайга токтолуп кетсең анда. Генжебай эми бул жана Чиркейдин 4 баласы бар дебедимби? Үкүтай, Акбай, Арбото, Төлөк деген. Төлөк бир балалуу болгондо эле бир себептер менен каза болуп калды. Анан ошол Сөлпү кичинекейинен чоңоюп, таякелеринде чоңойот экен. Анан кийин чоңоюп элин таап келип, анан ошо Төлөктүн агалары үйлөндүрүп, Үкүтай, Акбай, Арботолор үйгө төрүп берип, бөлүп, ошондой үйлөр кылган экен. Анан ошондо эле айтылыптыр, ошо улуулардан, Сөлпүгө ырыс кешип көп жугат. Мындан кыйындар көп чыгат деп. Анан ошо Сөлпүнүн 7 баласы бар экен. 2 аялдан, улуу аялдан Өтөгөн, Манап, Таштанбек, Татыбек деген 4 баласы. Анан экинчи аялдан Арсланбек, Осмонбек, Генжебай деген. Мына Генжебай ошо Сөлпүнүн эң кичүү баласы ушу Генжебай. Бул эми жаштайынан эле саяпкер Генжебай. Оокатка тың, жылкы баласына жакын, өзүнүн ушундай тың чыгат да. Тың чыгып анан бул акырындан жылкысы көбөйүп жүрүп отуруп анан бул элге таанылмал, колунда бар, мындай кыскача айтканда бай киши болот. Ошол кезде Чиркей тукумдары, Бөлөкбайдын тукумдары Тескей жакта экен, азыркы. Жети өгүздө. Калматай тетиги Тамга Тосоо жакта. Олжобай менен Чиркейлер бул эмеде Шалбанын тегерегилеринде ушул жакта жашап турган экен. Шалбада. Анан Генжебайдын Караколдо, ошондо Каракол шаары уюшулуп, уйгурлар соода кылып калган кез экен. Караколдо тааныш уйгурларынан чай чамелек, кездеме кечек ушундай алып турган уйгурларына бараткан экен да күндөрдүн бири-бирине. Баратып анан жолдон тай жетелеп бараткан бир сартка жолугат. Анын аты Ташбай экен. Ташбай деген сарт деп уктум эле. Анан бараткан жумушун унутуп эле тайга көзү түшүп, муну кайда алып барасың? Сатам. Келе мен алам, канчага сатасың? Мынчага. Деп анан баягы жумушун таштай берип, ошол тайды алып, анан үйүнө кайтат. Жанагыл угудан чыккандагы ат тилин билген саяпкер. Айман. 90 ашкан саяпкер Айман. Айман. Ушул экөөнүн Генжебайдын ошол жерде таялып баратканда окуясы байланыштуу да бир, Ойло ошондой бар экен эми укканымда. Бул мындай болуптур. Аймандын отурган айылынан, ошо конушунан жакыныраак жол бар окшойт, ошондо өтүш керек окшойт. Анан мен укканым чоң аталардан мына. Айман сурайт деп
бул киши камчы алчу эмес экен, мындай бир кез болгон түз табылгы таяк алып жүрчү экен колуна. Аны менен камчылап. Кенжебай. Анан ошону менен эми өзү билет да, кай жерге чабарын, бир мерчемдүү жерге чаап, бир колун аксатат да. Аксатып, анан очурок жетелеп өтүп кетейин деп. Өтүп баратканда ошондо айланып да, эми башка жолго, төтө жолго түшөт го. Анан боз үйдө жаткан экен Айман ошондо. Бул 90-дан ашып, көзү тумандап жакшы көрбөй, бирок кулагы сак экен. Анан чыканактап жатып эле ушундай отура калып, башын көтөрүп эле, үйдө ким бар? Чыкырчы эшиктен бирөөнү деп эле ушинтип калды дейт. Анан эшиктен бир бала кирип келип, эмне болду ата деп чочуп барат экен. Ай, ушу тегеректе бирөө аксак тай жетелеп баратат. Токтоткулачы, ким экен чакыргылачы дейт. Бир-эки баласы бияка чабат, бир-эки баласы бияка чабат. Анан баягы Кенжебайга жолугушат. Жолугуп, ассаламу алейкум. Деп анан салам айтып, алига, сизди атам чакырып атат дейт. Атаң ким? Аймандын балдары. Ай болбостур, акыры билген экен. Кой, эми барайын, ал кишиге барбай кетсек болбойт деп анан келип аттан түшүп, аттарын алып байлап анан үйгө босогон аттап эле, ассаламу алейкум Айман аке дептир. Алига албай эле Кенжебайсыңбы дептир, үнүңөн тааныды атам. Ооба. Жакшы, кел отур мындай деп анан конок бол. Астыңа ат тартырайын, үстүңө чапан жаптырайын, жетелеп аткан тайыңды таштап кетчи дептир. Кенжебай таң калат. Ой, ал аксактайда, эмне кыласыз? Аксатып койгон өзү. Аксактайда деп ошо деме. Билген экен да Айманбай. Азыр айтам анысычы. Анан жо ошонун ташта дейт. Анан бир ак тилекке арнап алдым эле. Айман аке, башка жылкы берейин, муну таштай албайм дейт. Эми болуптур, эми болбот деп анан иши кыскасы бербейт, кетет. Бул жерден эми айтыла турган сөз, төшөктө жатып табышынан билип атат Айман. Ал ат таптай албайт, андан калды, карыды, төшөк тартып калды. Бирок баягы ушунчалык берилген кызыкканда дагы деле ошону эме кылып атат да, кызыгып атат. Да таштап ошону таптагысы келип атат. Эме байыз, мен кошумча кылам. Ушул жерге биздин аксакалдар айтчу эле Кенжебай ата тууралуучу. Бул жанагы Торутайды жетелеп бараткан ошондой айтылат да. Анан Айман аксакал сураганда мындай сурайт. Эй, баланча жылкы берейин, ушуну таштап кет дейт. Жылкысын саны көп. Анан Кенжебай ата негизи мындай өкүм сүйлөгөн киши экен. Эмне кыласың аны дейт. Мен ушундан бирдеме чыгат окшойт. Кызыгына батайын. Эй, сени билбей калсын деп аксатып өтсөм да билип койдуңбу? Жолду айланып өтүп. Ой, желмөгүз, эмне мага жарашпайт бекен муну? Чаап кызыгын эмес. Мен да ошо калгам. Анда болду деп анан кийин ушул айтылып калган да. Эми ошол 90го келип калса дагы аттын сырын билген өзү саяпкер болуп атса. Өнөр да таң. Өнөр. Баягы азыркы тил менен айтканда фанат да. Болбой эле кызыгат ошо. Төтө жол менен айланып кетип барасыз, аксатып алса да болбой эле. Арча торун айт анан. Анан ошол Торутай Арча тору. Айтып Арча тору ошол. Арча тору ошол жана атагы чыккан дубанды бузган Арча тору ушул. Даакысы түшпөгөн, жүдөгөн, начар багылган эле тай экен. Аны дагы Кенжебайдын айткан сөзү бар. Торко тандап кийбеген тон кадырын билеби, жорго тандап минбеген ат кадырын билеби. Сарттын колунда ор болуп жүргөнчө өзүмө тийгениң ырас болбоду жаныбарым деп. Алып барып анан анын керилген, суналган күлүк кылып таптап чыгарат. Анан андан ары айт десеңиз айтайын. Андан ары улай бер. Ушул жерден Арча торун чаап жүрүп, дагы бирөө алып алган жери бар, Ооба. Таптай албай калып калган жери бар экинчи болуп. Кайра Кенжебайга барса, кайра биринчи байкен алып. Muratali бийдин ашында. Muratali бийдин ашында. Ушунда чабылабы? Бул Арча тору тапталып, эми өзү бул Кенжебай мыкты саяпкер болгон. Жылкынын сырын жакшы билген, жылкыны жакшы тукумдаткан, качан бээлер туйт, качан курун чыгым болбойт, кайсы жайытка жайыш керек, ошонун баарын билген киши да бул сырын. Ошон үчүн жылкысы бул миңдеп көбөйүп, аябай көп болду да жылкысы. Анан бул Арча торунун өтө бир баса белгиленип айтылып калганы бул бугу белектин бийи Muratali бийдин ашында 1000 жылкыга чыкканы. Жанагы Бирназардын уулу. Бирназардын баласы. Беш мырзанын бири да ошол. Жок, Беш мырзанын биринен тараган. Мырзакулдан тарайт. Мырзакулдан тарап келет. Булар эми Мырзакулдан ылдый тарап десеңиз айтып берейин кичине. Мырзакулдан
жанагы Орозбакты Дөлөтбакты деп атпайбы? Кылжырдын эки баласы. Дөлөтбактын тукуму бүтүн сарбагыш болуп кетти. Орозбактын тукуму бугу болуп кетти. Ошо Орозбактынын Арык мырза, Асан мырза, Кара мырза, Мырзакул, Токос мырза деген 5 баласы бар экен. Мына ушу Мырзакулдун тукуму анан Арыктын тукуму өтө көп ушу көлдүн көкүрөгүндө. Анан Мырзакулдан Алсейит, Тынымсейит эки бала. Алсейиттен Жамангул бапа. Жамангулдан Белек. Жамангулдан 5 бала болот да. Жанагы Белек, Кыдык, Итбок, Бооке, анан Төрөгөчкөр беле, ажеке. Мына ошо Белектин 10 ата Белек дейт. Ошо 10 ата Белектин улуусу Алдаш. Бул Алдаштын тукуму чоң Белек дейт. Азыркы ажообуз президентибиз Садыр Жапаров ушу Алдаштын тукумунан чыгат. Анан Алдаштан Бирназар, Меңмурат, Кудайменде, Тазабек, Шапак, Түкөк деген балдар болгон. Анан ошо Бирназардан анан тарайт да, жанагы Мураталы, Эсенаман, Нанжебес, Баялы, Стам, жанагы ушундай балдары тарайт. Анан ошо Бирназардын баласы, жанагы Мураталысы көп жыл бий болгон. Бул Кыдык Белекке бүтүн Арыкка да бий болгон. Анан бул Бугу Белектин эң алдыңкы мыктыларынын ошо кездеги саясатчыларынын бири да. Анан ошол киши дүйнө салганда ошонун ашына 1000 жылкы сайылган экен. Анан эми оң сол кыргыз бүт чакырылат, казак туугандар чакырылат, биягы Анжиян, тиягы Кашкардан коноктор чакырылат. Эми бери дегенде 1 жума 10 күн болгон го ашы. Анан Кенжебай сөзсүз барган. Анда Кенжебай буяка келелек, ошол жетегибиздин тегерегинде. Чиркейлен. Анан ашка барып, Чыныбай чакырып атат деп айтып кетти бир жигит келип. Кенжебайга. Мен эмне чакырып атат деп анан кийин барат. Жөөбасы беле барса анан дөңдө кымыз ичип отурушкан экен. Анан Чыныбай айтты: "Ай Кенжеке, сенден өткөн жылкыга сынчы жок. Мен ойлоп турам, жүрөгүм ар жакта бир ниетимди айтып турат. Менин карагерим биринчи чыгат, ушу сынап беришти" деп. А мейли сынайлы деп анан кийин ап келгиле дептир. Бир-эки бар эки жагынан суулуктап жетелеп келип анан үртүгүн алды дейт. Үртүгүн алганда эле Кенжебайдын көзү чанагынан чыкты да, жүрөгү шуудей түшкөн экен. Анан кандай экен десе, эчтеке деп жооп бербейт. Ай токто, чай ич, кел, эт бишип атат, тамак жеди, карабайт. Бурулуп эле басты дейт. Кулбарак деген Калматай жанында жүргөн экен. Кулбарак алдаганча баласында жетпей калды дейт Кенжебай. Баягы өзү тиктирген өргөгө келип эле ашынбай деп эле кыйкырды дейт. Ашынбай эртең менен тамактанып аткан экен боз үйдө. Балекет болду деп какап чакап алатып чыгат. Ал арча торунун үртүгүндө. Арча тору кермеде суутунда турган экен, баягы үртүгү жабылган менен. Анан алып ийет, жабуусун алгандан ар жагына чыгып, бер жагына чыгып, маңдайынан сылап, соорусуна сылап, жаныбарым, кууршымды кийген экенсиң, жоонсанга чейин түргөн экенсиң, келсең кел деп турган экенсиң деп. Ал эми бул жерден жыйынтыктасак, Чыныбайдын карагери бир укмуш табына келип турганы көрүнөт да, жүрөгү шуудей түшкөнү. Анан эч сөзгө карабай, өзүнүн келип арча торусун караганда Чыныбайдын карагеринен артык көрүнөт да. Ал билди. Анан эле бир күнү найза сайыш, бир күнү эр озарыш, бир күнү күрөш ушинтип баш болот да. Анан ошо Аламан байга жакындап калган кезде белектер ызы чугуп атат дейт, Бугу белектер. Ызы чугуп, эмне болду эле, ызылдап атышат. Эмне болуп атыптыр десе, жылкы минге толбой атыптыр дептир. Анан Соодонбек уже кудасы болуп калган экен, Үрүстөмдүн баласы Соодонбек деген. Сока, эмне болду десе, жылкы минге толбой атат. Ошонун эмесинен бир чатак болуп атабыз анча-мынча десе. Миң деп чаба бер, байга өзүңөрдө карат дептир Кенжебай. Анан бул эмне дегени деп Соодонбек түшүнбөй калат. Ошо менен аны менен бүттү. Анан 2-3 күн калганда Ашынбай деген бөөбүй бала чап түшкөн. Арча торуну. Анан Ашынбайга арча торуну мингизип, өзү Шалагулак деген аргымагын минип, каркыранын өз-бүйүзүн бүт көрсөтүп чыгат. Мына могу жерден кечиресиң, бу жерден секип. Чаба турган жерин мерчем. Бу жерден теминесиң, бу жерден оозун тартасың, бу ягын айланып өтөсүң, муну менен түз өтөсүң деп бүт көрсөтөт жол.
Анан ошентип анан тасманын бели дейт, ошо тасманын белинен ылдыйраак жерден кое берилет экен каркыраны көздөй жылкылар. Эме, күлүктөр. Күн мурун кетип, эртеси келет. Кетти күлүктөр. Эми баягы чубатууга өтүп атканда баягы тизмелге алат да, тигиники бар, мунуку бар деп атканда баягы Чыныбай эми ошондо Тилекматтын уулу Чыныбай Оёздун биринчи жардамчысы болуп турган кези, таш өйдө кулап иши жүрүп турган кезинде анан бир кесирленип сүйлөп коет да. Менин карагерим биринчи чыгат деп. Анда ошол жерден Кенжебай айткан экен. Кул жеймин дейт куйрукту, Кудай билет буйрукту дейт. Анан ошондо Чыныбай бир кызарып, бир бозоруп туруп калды дейт. Анан эми ал жерден эми сенин атың чыгаанын ким билет деп айтты да Кенжебай эми. Анан Чыныбайдын дагы ата тегине доо келтирип айтып койду, ким билсин. Чыгылып аттар кетти. Эртеси күн болуп аттар келатат болгондо арча тору келатат баягы айткандай. Муну Кенжебай билген эче. Арча тору келгенде Саяк деп ураан чакырып келет экен баягы бала. Ашынбай. Саяк деп ураан чакырып келип арча тору. Өзү жана Бөбүй Саяктан, Бөбүй Саяктан. Ураан чакырып келип, анан баягы арча торунун демин басып ары бери жетип атканда элдин баары кыжыгыйма дейт, ызы чуу дейт. Соогат Кенжеке, соогат деп. Анан Ашынбай баягы арча торунун деми басылгандан кийин башка балдарга берип, анан Ашынбайды ээрчитип жүрчү. Барып көрөр жылкар деп бир топ чиркейлери болуп барып көрөт дейт. Коо менен тозулуп турган экен бир 700дөй жылкы. Бир жерде үстүнө көрсөтөт экен Кенжебай, мына ушуну кармап каласың деп. Анан эч ким менен кеңешпей, эч ким сөзүн укпай ач коону деди дейт. Коону мына ушунда чубады дейт жылкы, чаң асманга сапырылып. Тиягынан тоз, биягынан тоз болот дейт. Ошол бир бурчка камап, чиркейлер бир 40-50дөй жылкыны кармап калышыптыр. Калганы 10-15тен айдап кетти дейт, жетелеп кеткени бар дейт. Анан бирөө сурабайбы? Эмнеге таратып ийдиң байгени, эмнеге ачып ийдиң коону десе, көз жаштан жыйылган жылкы Саякка буйрубайт дептир. Эми ошол жерден Элден жыйылган жылкы. элден элге салыкты, бирөөнүн жалгыз атын алып алды, бирөөнүн жалгыз бээсин чыркыратып алып кетти. Давай кошосуң, бүттү. Кайра элге таратып берейин дейт да. Элге ошондой маани болсо керек, таратып ийсе керек. Анан башка себебин деле билбейм. Анан ошол жерден Садыр экенин айткан сөзү бар экен, көзүң кашайгыр, мени менен эмне бир ооз кеңешпейсиң деп. Анан ошо Садыр экенин сөзү таамай тийдиби же кырсык кесепет болду, бир көзүн чели басып калган дейт Кенжебай. Анан Саяк торгой деген барыптыр. Бул Ажыкемдердин айылында, элинде да торгой бар, анан бул Көкдөбөдө, Беш ата Кожоюда да бир торгой бар. Ошол экөөнүн кайсынысы экенин билбейм. Торгой деп уктум эле. Ошол барып анан баягы ызы чуу басылып, анан эл жайланып отуруп, өз иштери менен алек болуп калганда анан Кенжебай Белектин, Саяктын дагы бир мыктылар менен бир 6 гана дагы өргөдө этке кирет да, эт жеп отурганда. Торгой деген кирип келип эле босогуп тизе бүгүп отура калыптыр. Ай Торгой, кел өт буяка. Сен ары жыл, мен бери жыл, өт бери деп. Эмне аяк отурдуң деп ошентип калышат. Анан Торгой айтыптыр. Жо, өтпөйм, рахмат. Саяк байгеден айланды, төрдөн айлансын дептир. Мен жылкы таланганда атымды минип алып кеттим дептир үйгө. Ыраазымын баарына деп. Кетип баратсам, Эрбабайдын элчи барды. Оң иниме бир конуп, сол иниме бир конуп, эй, үйгө барганда элиңе эмне деп айтасың? Бала чакаңа эмне деп айтасың? Саяктын аты чыгыптыр. Кана бир тайдын жалын көрсөтчү, жылкынын бир куйругун көрсөтчү десе эмне дейм деп. Дейсиң деп, элчи балдан кайра келдим дептир. Анан отургандар туура айтат. Кой эми. Андан да мынтип айттыр Торгой. Арча тору келатканда мен Саяк деп ураан чакырдым дептир. Анан мен куруу кеттим, анан Эрбабайдын жанагынтип айтып атты, анан кой эми. Торгойдун көз акысы, сөз акысы бар экен да, анан ошо бир кулунду бе жетелетиш керек. Торгой амал менен бир кулунду бе жетелеп кеткен экен ошо. Мына туугандар жанатан бери жакшы бир маяк курдук деп ойлойбуз. Анан мынау Кенжебай Саяпкер, Кенжебай ата жөнүндө айта берсем көп убакыт талап калат. Мына өзүңдүн баамыңда Кенжебай атанын эмне айтылбаган жерлери калды, дагы кандай окуялар бар? Ушуларга токтолсоң. Жакшы болот. Кенжебай жөнүндө эми айта берсе көп окуялар бар мунун. Мен бир эки окуясын айтып кетейин. Бул киши могу Сарбагышта
кеминде бир чоң тойго ашка барган экен. Ошо жака барып. Анан бул жерден эми Арча Торунун өлүмү болот да. Арча Тору күлүгү жөнүндө айтылып атпайбы негизги кеп. Бул Кенжебайдын атын андан бетер атагын чыгарып, бүт элге таанылып, бул дубанды бузган күлүк болбодубу? Анан ошол Сарбагыш тарапка ашка тойго барып, анан эл кым-куут бир мындай кырка отурса, бир жаман чапан кийген, жаман малакай кийген башына бир өгүз минген абышка келатат дейт элдер эле. Бай, Кенжебай деген ким? Кенжебайды көрдүңөрбү деп эле. Улам бирөө көрсөтөт экен, тиякта тетиги деп. Анан кийин баягы Кенжебайдын жанына келип, Кенжебай деген ким? Арча Тору деген аты бар, ал кайсы дептир. Анан Кенжебай, бул абышканын менде эмне жумушу бар эле? Кенжебай тетиги деп башка бирөөнү көрсөтүп, анан Арча Тору тетиги деп дагы бир башка атты көрсөтүп коюптур. Анан баягы абышка мындай Кенжебай көрсөткөн жакты карап туруп, Кенжебай ал эмес, Арча Тору бул эмес дептир. Деп анан ары бастырмыш болуп кетирмиш болот. Анан ким бирөөлөр мындай кайра аркасын кылчыат да. Эми баары эле жалпак отурса анан өгүз минген бир абышка көрүнүп турат да. Көздөн кайын болуптур. Көрсө ошол Кызыр алейхисалам экен. Кайда кетти деп издеп калышат, ошо менен таппай калат. Ошол жерден эле Кенжебай билет, балекет болду атаң, Кызырды билбей калдым, Кызыр экенин байкабай калдым деп эле ичинен аябай өкүнүп кала берди дейт. Анан эртеси күн андан кийин Байтор баягы Аламан байге эми бул аштын тойдун эң бир чоң шааниси ушунда. Эң бир чоң белгилеп айтчу жери мында эчен чоң байге сайлат. Баягы Арча Тору экинчи келаткан экен. Чабышта экинчи келатканда Кенжебай алыстан дөңдө отуруп кыйкырдайт, Ашынбай чап деп. Күлүктү ошо мага Сыдыкбек деген аксакал айтып берди эле. Күлүктү омуроого чабат, сооруга чаппайт камчы менен деп. Ашынбай чап дегенде баягы байгеге манага өтөйүн тигинден ашайын деген мененби же ойлонбой калдыбы, сооруга камчы салып ийген. Ашынбай. Мына ошондо арышын өтөгенен таштайм деп Арча Тору алдыңкы бир колун арткы туягы менен согот да урат. Басып алат. Ошондон эле туруп эле калды дейт, бир колун көтөрүп жерге таянып туруп, өпкөсү атпай энтигип турат дейт. Балекет болду деп эле чуркады дейт. Кенжебай баш болгон чиркей саяктар баары эле чуркап балекет болду деп эле баягы аттар биягынан зуулдап өтүп атса да четке чыгарышат экен. Чыгаргандан эңкейип бутун кармап эле болду бүттү. Алгыла мууздагыла балдар деди дейт Кенжебай. Анан балдар ким эми ушунча атагы чыккан күлүк эле бычак урганга да мындай узап барып кайра кайрылып туруп дагы кыйкырдайт. Мууздагыла дебедимби деп. Анан ар жака жетип барып 2-3 бала көтөрүп чыгып эле мууздат дейт ошол жерде. Этин талатып ийип башын Арчалуу деген мазарга алып барып ийген дейт. Ал мазар ат башы жакта дейт го, мен билбейт экенмин ал кайда экенин. Ошол жакта. Мына ошол менен Арча Торунун жомогу бүтөт ушуну менен. Анан эми бул Арча Тору күлүк болуп элге таанылып, Кенжебай да таанылып турган кезинде Боккөтөн деген болгон экен, комузчу. Бул киши далай топто, далай мааракелерде комузчу этип элге таанылып калган киши да. Бул Онарча деген айылдан деп уктум эле. Кочкордо Онарча деген айылда бул эли Тыным Сейит болуш керек. Нарында. Тыным Сейит болуш керек. Нарында. Анан ошо өтүп баратып, тетиги Кожоярдан ары Коктуголотто эле жайылып жаткан жылкыларды көрөт, үйрү менен жылкычылар жүрөт. Көлжээкте жайылып жаткан жылкылар, улам үйрү менен эле тайлар бар, арасында кунандар бар. Анан кимдин жылкысы деп сурап келе берет. Алдынан чыккан жылкынын четинде жүргөн бар эле Кенжебайдын жылкысы, Кенжебайдыкы боло берет. Анан ушу жерге келгенде да могу Ташбулак деген кокту бар, ошондон ылдый карай Көлжөөккө чейин атчаң киши бастырса көрүнбөгөн чий экен илгери. Абамдар көрдүңөр го силер, ал чийди, мен аяк жагын бир аз көрүп калдым, кийин эле жоголду ошо чийде. Ошо чийде да жатат жылкы. Толуп жатат. Анан Кендирбай деген бөөбүй ошо жылкыларын карап, ошолор жылкычыларга көз салып,
бай минтип айтты, бияққа кайда калат, тигинтип айтты, тигинткиле деп ошентип айтып турган кишиси экен. Так ошо Кендирбайга жолугат да, Боккөтөн. Жанында жолдоштору менен. Анан, ой, бу кимдин жылкысы десе, адагы Кенжебайдыкы дейт. Ал аксакал кайда десе, азыр эле мындай бастырды дейт. Анан аркасынан барса, атын ээрин алып, ээр токумун жазданып, анан кушуйку салып мындай жаткан экен салып. Анан салам айтып, учурашып, таанышып. Анан Боккөтөн тааныйт Кенжебайды. Кенжебай дагы Боккөтөндө, барып комуз жеткен бала сен белең болуп анан таанышып, конуп кет, конок бол деп ошентет. Анан Боккөтөн жок, мен Караколжоко бараттык элек, тез барышым керек, кона албайм. Рахмат деп ошондой кылган экен да. Анан ошондо Кенжебай ыраазы болуп, менден бир нерсе аларсың деген экен. Рахмат келгениңе, менден бир нерсе аларсың дептир. Анан ал аны менен бүтөт, айдан ай өтөт, жылдан жыл өтөт, бир мезгил келип анан 1902-жылы Кенжебай каза болот. Анан кийинки жылы ашында, мен кыскартып айтсам, ошо Боккөтөндө келген экен, бир гүлгүн алып. Жана бөбүйдө аткан. Жок, жа комузчу. Комузчу. Тынымсейит. Тынымсейит. Ошо Боккөтөн келген экен. Келип анан ошо могу биздин айылдын буяк күнчыгыш тарабында мүрзө бар, илгерки мүрзө. Ошол мүрзөдө Кенжебайдын сөөгү ошол жерде. Анан ошондон ылдыйраак Куран окуган ылдый эл толтура болуп күлүктөрдүн эсебин алып анан күлүктөр күн мурун кетет, тетиги Ойтал жактан андан арыдан кой берилген дейт күлүктөр. Анан Боккөтөн кыбыланы карап туруп, эл оомин деп бата кылганда Боккөтөн айткан экен, Кенжеке дептир оомин деп. Тирүүңдө менден бир нерсе аларсың дедиң эле. Өлгөнүңдө байгеңди бер. Аллаху акбар дегенде сакалды жаш кетти дейт. Аны көрүп турган кишилер бар экен ошо. Байзак ошол жерде ашты башкарган экен, ошо Байзактын баласы кимден укту? Кайсы Байзак болот? Сыдыкбектин. Байзак бул Кенжебайдын жанында жүргөн жан жолдошу. Бул Үкүтай тукумунан чыгат. Үкүтай. Чиркейдин Үкүтай тукумунан чыгат. Сүлде жерден туруп ошо тукумунан. Бөлөкбайдын тукумунан да. Анан эми эртеси күн болуп анан аттар келатат болот, келатканда алдыда Солтондун аты келаткан экен. Биринчи Солтон, экинчи Боккөтөндүн аты келаткан экен. Анан баягы мүрзөдөн өткөндө эле, өтүп да бир 100 метр, 200 метр өткөндө эле оозунан көбүгө аралаш кан кетип эле баягы Солтондун аты зоругуп жыгылды дейт, жинигип. Экинчи келаткан Боккөтөндүн аты өтүп кетти. Анан баягы солтолор жалынан тартып, куйругунан көтөрүп эптеп, марага жеткизип, эчкур дегенде бир 2-3 байгени алып калалы десе, болбой артынан келаткан аттар өтүп кетти. Ошол жерден Солтондун аты өлөт. Жанагыл Тынымсейиттин Боккөтөнү кыбыланы карап бата тартып ийген. Бата тартып ийген бир, анан баягы Кенжебайдын айтканы. Мына Кенжебай ушундай касиети бар, алдын ала бирдемени көрө билген, бирдемени билип айтып койгон киши экен. Анан байгесин эмне сайылганы айтылбайт, аны уккан жокмун аксакалдардан. Анан ошентип Боккөтөндүн аты чыгып кеткен экен. Эми бул жерде Нарбактын күчүн карабайсызбы? Ошо Кенжебайдын кабырынан өткөндөн кийин жыгылып атат. Солтондун экинчи келаткан Боккөтөндү. Жакшы, Алмазбай. Сага чоң рахмат. Анан мына Төлөктүн жалгыз уулу Сөлпүдө турабы? Ооба. Ошо жалгыз уулу Сөлпүдөн экинчи аялдан жанагы айтып атабыз Арстанбек Осмонбек Кенжебай деп. Ушул Осмонбектен Алагуш Манап деп угабыз. Ушул жөнүндө да кичине токтолсоң. Эми бул Алагуш Манап Осмонбектин баласы, Кенжебайдын агасынын баласы. Бул жаштайынан эле эл оозуна алынып, өзү өңдү түздү, бир Кудайым бир рызык берген да бул кишиге. Миң кара кою болгон деп айтышат. Ар өткөн чакырып эле конок кылып 6 киши, 7 киши болсо эле тай сойдурчу экен. Анан бул киши эми кыскартып айтсам, кан келди. Ырысменденин баласы кан келди, ажеке ушундай да. Ошол киши 1882-жылы болуш болуп шайланганда ушул жерге, ушул Торайгыр болуштугуна шайланат, бир болуштук болгондо. Ошондо болуштун биринчи жардамчысы болгон. Анан бул киши 1897-жылы 40 жашында каза болуп калыптыр оорудан. Бул эми эң баса белгилеп айтканы, бул эми ошондой бийликке жеткен, ошондой даражага. Экинчиден, эч кимде жокто Алагуштукунда анжыян килем, эч кимде жокто Алагуштукунда лампа бар экен. Алагуштукунда темир меш бар экен, орустардан көрүп. Ар өткөн соодагердин баары Алагуштукуна токтоп өргүп мээзи үзүлбөйт,
канча үзүлбөйт дейт. Эми ушундай жашап өткөн киши экен да. Доорунда. Анан мына биз айтып атпайбызбы ушул Сарыктан Каба, Кабадан Шыкмаматтан Кудаш Кожош Култай деп. Ушул Култайдан Бактороз бөбүй. Ушул биз Бактороздун тукумдарын мындайча айтканда алар жөнүндө кең кечирим маалымат жок. Мындай иликтөөнүн үстүндөбүз. Мына бөбүйлөр Кочкордо, анан бул Кеминде, чоң Кеминде. Анан бөбүйлөр ушул мына кечээ эле бир тууганыбызга жолугайдык. Биз 200 түтүнгө жетип калдык. Ушул жерде бөбүйлөр дейт. Ушулар жөнүндө кичине кеп уласаң. Бөбүйлөр жөнүндө ушул Таштактын ушул Жаркынбайдын бөбүйлөрү жөнүндө. Бөбүйлөр эми булар Кочкордо турган экен. Менин угушума караганда бул Шыкмаматтын биздин эле жакын туугандарыбыз болуп атат. Өзүбүз Култайдан тарашпайбы? өзүбүз эле биз Кудаштан, алар Култайдан, Шыкмаматтын балдары. Жакын эле өзүбүздүн туугандарыбыз, бир атанын балдары. Бирок Кочкордо туруп калган да. Кандайдыр бир себептер менен булар көлгө, чүйгө оойт. Анан бул көлгө качан келгени бир 3 вариант менен айтылып атат, бирок так маалыматына жете элекпиз. Аны жетебиз, тактайбыз Кудай буйрса. Анан бөбүйлөрдү Кенжебайдын айткан бир жакшы сөзү бар. Булардын казаны майлуу, өрүшү түктүү эл болот. Сөөктү койсоң бөбүйдөй койгула. Тойду берсең бөбүйдөй бергиле деп. Жылкычысы бөбүй, жанында жүргөн жан жолдошу бөбүй. Кенжебайдын арча торун чапкан бала бөбүй. Эми башка Үкүтайдан андан мындан да болгон. Бирок бөбүйлөрдү таштаган эмес да. Бөбүйлөрдү ушул эл болот биз менен. Бул өзүбүздүн тууган деп. Анан Жусуп Абдрахманов дагы 33-жылы ушул жерге келип чогулуш жасап, бир канча араба даярдатып, ошол Кочкордогу бөбүйлөрдү бияка алып келип бир жерге коебуз. Ушундай чогуу болсун туугандар деген да бир маалымат бар экен. Ошону да угуп жүрөм азыр. Мына өткөндө Алмазбай Таласта жүрдүк. Ошо экспедициялык топ менен. Анан ошол жерден бөбүйдөн тараган Эсенгул аталыктын балдары ушул жакта угуп, бирок Таластан алардын дарайы чыккан жок. Кечээ жолдон келатып, ушуларды базар коргондо деп угуп атабыз. Базар коргондо ушу бөбүй деп айтты дейт да. Ал туугандар менен дагы байланышабыз. Кудай буйрса ошол базар коргонго да барып, саяк туугандарга жолугуп, санжарасын иликтеп тактоо иштери жүрөт деген ниеттебиз. Кыйындар көп чыкты бөбүй. Кыйындар көп чыкты. Кызматкерлер чыкты, военныйлар чыкты, баары өнүп өстү. Жаман болгон жок. Эми ушул жерден дагы бир нерсени айта кетсек, ошол эң туура болоптур. Мына Жусуп Абдрахманов атабыздын быйыл 120 жылдык мааракеси деп бул мамлекеттик деңгээлде белгиленген турат. Кудай буйрса, ошол Совет доорунан кийинки кыргыз мамлекетинин түптөөчүлөрдүн ошо 5 болсо 5-өнүн бири Жусуп Абдрахманов деп айтылат. Ушул Жусуп Абдрахмановдун санжырасын каяктан келип чыккан, ушул ушундан да кеп улай кетсең. Жакшы болот. Жакшы болот. Жусуп Абдрахманов, мунун өзүнүн аты Усуп. Атасы Абдрахманов болуп атпайбы? Абдраман, Усуп Абдраманов. Анан бул ушундай коомчулукка кетти, ошондой китепке түшүп жазылып калды, Жусуп Абдрахманов болуп. Анан ошо бойдон эле калсын болуп калды, эми кичине эме болуп калды да. Тамгадан айырма болуп калды. Бул да Сөлпү тукумунан чыгат. Сөлпүнүн улуу аялынан Өтөгөн деген баласы болгон. Бул Сөлпүнүн улуу баласы деп да айтылат. Жогоруда айттым Өтөгөндө. Өтөгөндөн Жатай, Матай, Балпаң 3 бала. Ошо Балпаңдан Абдраман, Раман, Шамбет, Розобек деген 4 баласы болгон. Мына ошо Абдрамандын Усуп, анан Токо деген балдары белгилүү да. Анан булар эми коомдук ишмерлер болду, баарыбыз билебиз. Бул кишини айта берсем, Жусуп Абдрахмановдун өмүр баяны бул жөнүндө эми макалалар жазылып жүрөт, көптөгөн китептер жазылып жүрөт. Мына бул биз 91-жылдан бери эгемендик алгандан кийин Жусуп Абдрахманов жөнүндө көп жакшы маалыматтарды алып жүрөбүз. Анан камчы кажы, мына бул Токо Абдрахманов, Жусуп Абдрахмановдун ушул көлөкөсүндө калып Токо Абдрахмановдун аты чыкпай жүрөт. Сиз өткөндө бир
жакшы бир маалыматтарды айтып бердиңиз эле ошол Токо Абдрахманов менен жана Максут Солтоев болуш. Ушулар жөнүндө бир маалымат бербейсизби? Жакшы болот. Бул эми ошол 30-чы жылдарга чейин, 30-чы жылдардан кийин Жусуп аксакалдар жанагы коголанга кабылып атпайбы? Репрессия деп атабыз азыр. Ошол 30-чы жылдарда Токо Абдрахманов Госпланды жетектеп турган экен. Бул негизи Чиркей элинен ошо Сөлпүнүн тукумдарынан Татыбектен Молдагазы. Молдагазынын эки баласы да кызматкер болгон. Бирөө Молда Акматкан врач болгон, Исахунбаев менен чогуу академия Ташкенттен окуп келген экен. Ал эми Акимкан болсо дагы бир министрликте экономика жаатында жакшы кызмат. Карыбаевтерби? Жок. Молдагазиевтер. Молдагазиев, Акимкан. Мына ушул экөө, анан Жусуп аксакал. Жусуптун иниси Токо. Анан ушул эле ошо Сөлпү тукумунан деги Байсеркен Нурдини, Эрнис Турсуновдун атасы. Серкебаев. Серкебайдын Нурдин. Эрнистин атасы. Өз атасы. Ушул 5 мыкты адам, 5 өтөн кызматкерди болгон, 5 өтөн атылып кетип атат да. Эми мен жанагы ушу Максут Солтоев биздин чоң атабыз болот да, ошо Кабатайдан болот, деги Уткан берген тукумунан. Ушу Максут Солтоев дагы ошо көп жыл болуп, анан кийин ошо 17-чи жылдан кийин Максут Үркүндөн келишкенде ошо биринчи мусулмандар курултайына 3 киши барган экен, делегат болуп, Алматыда болгон экен. Ошол жака катышат Максут. Андан келгенден кийин ошо Ысык көл азыркыча айтканда областтын мусулмандар төрагасы жана агартуу мекемесин башкарат. Жана ВЧКда иштейт, Всесоюзный черлочный комитет деп койчу экен, ошону жетек ушул жерде иштейт. Анан агартуу системасын иштеп, жана мектептерди салдырып, ушундайларды иштеп, анан кийин анан кийин кайра айдалып камалат да. Камалып келгенден кийин Максут келип 35-чи жылы келет, 35-36-чы жылы кайра камалат, 36-чы жылга камалат, 37-чи жылы. Ошондо биздин бул Аксу түп жактан Шертай Субанов деген дагы бир аксакал камалган экен. А киши күнүн күндөлүк жазып жүрчү экен да. Шертай Субанов анан жаш 21-22 жашында мугалим экен, анан камакка түшүп, анан этап болуп балыкчынын түрмөсүнө барса, анан багы түрмөнүн камерасында толтура киши бар экен де, төрдө бир киши отурат дейт. Анан ошол кишилерге барып учурашканда бир жигит, аябай татынакай кийинген, салаваттуу жигит келип учурашып, мен Токо Абдрахманов деген боломун. Мына бул төрдө отурган аксакал Максут Солтоев деген ушу деп тааныштырды деп жазат да. Анан ошо Шертай Субановдун күндөлүгүнөн алынат. Анан Шертай Субанов ошол жерден таанышып, анда татынакай эле кишилер болчу деп айтат да. Анан кайра караколго алып кетет. Этап менен. Анан кайра 2,5 айдан кийин Бишкектин центральный СИЗОго алып барат. Сот болуп, Шертайга 8 жыл срок берип, ал уже сүргүнгө айдалмак болот. Анан багы этап менен деги центральный СИЗОго алып барганда, ошол жерден камерага киргизгенде ушундай азапты жеген адамдардын үстүнө кирет да. Ошондо Максуттун үнүнөн тааныдым дейт да. Өңү таанылбайт. Өңү таанылбай, териси менен эле сөөгү калыптыр дейт. Ал Максут өзү толук адам болгон да. Ошондо 37-чи жыл экен. Ошондо Токо айтып аткан экен. Токо чогуу экен дейт Максут менен. Анан айтышты дейт, сен бир жактуу болуп калыптырсың. Эми сен деп Токо ага да түшүнүк баягы эмесин айтып берип, акылын айтып, ошентти дейт. Анан Максут айтат: Шертай балам, сен аман эсен элиңе журтуңа келесиң, сен көп жашайсың деп. Көп жашайсың. Тиге өкүм чыкты да 8 жылга кесилди. 8 жылга өкүм чыкты, ал деги сүргүнгө айдалган атат да Сибирге. 8 жылга кесилди. Анан ошол айтып атат да, сен аман эсен элиңе келесиң, журтуңа келесиң.
анан көп жашайсың деп айткан экен. Анан Шертай Субанов сүргүндө 20 жылдан ашык жүргөн экен. Тиги Калымага чейин барып, анан ошол бул кабарларды биз кайдан алдык? Таланталы Бакчиев деген манасчы бар эмеспи? Ошо Таланталынын таятасы экен. Шертай Субанов. Анан Шертай Субановдун ушу өмүр бою 20 жыл жазган жанагы күндөлүк китеби бар экен. Ошондон алып атпайбызбы жанагы кабардычы. Анан ошондон анан Токо менен Максут экөө чогуу атылып кеткен экен да. Ошо каяка атылып кеткени, кай жерден экени биз Сибирде деп ойлоп жүргөнбүз да. Максут атабызды көрсө бул жерден эле Токо экөөнү бул жерден алып. Булардын сөөгү табылган эмес. Белгисиз азырынча. Азырынча белгисиз. Мына ушундай адамдар болгон экен, ушу бизден мен мисалы ошо иликтеп жүрбөйбүзбү чогуу эле. Ушу жерден Шыкмамат тукумунан эле эгерде биз иликтесекчи, ар бир уруктан мыкты адамдар чыккан экен, жаштар жалаң. Мисалы биздин Кабатайдан Чөкүс Сулайманов деген Кабатай Дөлөктөн. Кабатайдан Чөкүс Сулайманов ошо ат башыда бир кызматкер болуп турган экен, ал атылат, Максут атылат, Кожоштордон 5 киши атылат. Ал жерден жана Мамбет Токто баласы Сагынбай эле, анан дагы унутуп калдым, Абдыкадыр Эрденеев атылат. Мына бул бияктан 5 киши атылып атат. Ушинтип мындай илимдүү, билимдүү адамдар аябай көп болгон экен. Ошолордун Тыныстанов. Аны эми Касым Тыныстанов бизден Акылбектен, аркы Бокотой барактан дагы Миңжилкыевдин бир туугандарынан атылган, Миңжилкынын балдарынан. Ошо ар бир уруудан эле ошол убакта билимдүү адамдар көп болгон экен. Анан ошол эми ушул тапта ошо биздин жана илимпоздор, ошо биздин бир туугандар, ошо чиркей бир туугандар деле ошо азыр Жусуп Абдрахманов тууралуу аттанып ошо маракесин өткөзөбүз деп атышпайбы? Ушу именно Токонукундагы ошо кошсо дейм да, баягы иликтеп кичине кошуп. Анткени эки бир тууган экөө тең жок болгон да. Токо Абдрахман ошол убакта кайсы мамлекеттик кызматта отурду эле? Госпланды жетектеп турган жетектеген. экен. Ал эмне үчүн Жусуп Абдрахмановдуку белгилүү болот? Ал жанагындай кылган иштери үчүн мамлекетке эгин төкпөй ал элди багып, ачарчылык. Жусуптун бир тууганы болот. Бир тууганы. Жанагы күндөлүгүнөн дагы Жусуп Абдрахмановдун бир топ нерсесин таап, күндөлүктүн айынан көбүрөөк кетип калган, ошону жанагы күнөө токускан деген маалыматтар бар да. Токо Абдрахманов Жусуп Абдрахмановдун бир тууганлыгы болгон үчүн эле ушул репрессияга кабылган ба? Репрессия бир тууганы болгон үчүн. Ошо кызматкерлер баары кеткен да. Ал эми ошо Токо атабыз мына Жусуп атабыздын мына жалпы кыргыз үчүн кылган мээнети эмне деген чынындачы, эгерде чындап тарыхты мына жакшылап жеткизсек элгечи, кыргыз элине, Ленин менен жолуккан жалгыз единственный кыргыз Жусуп. Ленин менен президиумда отурган киши ошо 18-жылы комсомолдун 3-чү съездинде президиумда отурган киши Жусуп Абдрахманов. Ошондо Ленин айтат, эмне үчүн силердин элиңер мамлекеттик иштерди, документтерди өз тилиңерде өткөзгүлө деп жазгыла деп тапшырма берген экен. Элге түшүнүктүү болсун. Элге түшүнүктүү болсун деп, силер өзүнчө улут болгондон кийин деген маселелер. Анан бизди ушундай ушул мына өзүнчө мамлекет болушубузга кошкон салымы Жусуп Абдрахмановдун, Касым Тыныстановдун, Ишеналы Арабаев, жана Иманалы Айдарбеков, Абдыкерим Сыдыковдор ошолор баштаган экен да. Ушуну бөлүнүштүн, өзүнчө болуштун негизги баштоочулары болгон да ошол адамдар. Анан ошол жерде мына мисалы биз жанагы саяктар жөнүндө айтып атпайбызбы Санжарада, биз негизги максат саяктардын Санжарасын алып чыгуу жөнүндө. Биз ошол жерде мынакей 3 инсан. Ишеналы Арабаев, Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов. Көрдүңүздөрбү? Кандай акылдуу, акылман, ушундай илимпоз, ушундай элдик уулдарды берген биздин ата бабаларыбыз. Мына көрүнүктүү мамлекеттик ишмер, кыргыз мамлекетинин түптөөчүлөрүнүн бири болгон Жусуп Абдрахманов атабыз жөнүндө айттык. Токо Абдрахмановдун жанагындай тагдыры жөнүндө да айттык да.
Эми мынау Молдосалы Суанбай уулу деген Сөлбүдөн чыгат, Анан Кулак уулу Абдыкерим Арбат уулу. ооба арбат. Ушулар жөнүндө да мындай кыскача айтып кетсең. Эми Молдосалы Субанбай уулу менен Кулак уулу Абдыкеримдин бул экөө тең чоң аталар. 1910-жылкы кишилер болчу. Кулак уулу Абдыкерим чоң ата менен мен кошуна жашадым. Бул киши 102-ге таза чыгып 103-кө караганда дүйнө салды да. Көрүп калган турбусуң. Көрүп жанында отуруп ушул кишиден көп нерсе уктум мен. Көп илгерки нерселерди көп уктум. Бул Жусупту да көргөн, Абдрахмановду, Токону да көргөн бул киши. Анан ушул кишини айта кетким келди. Ушундан көп маалымат алдым. Ал эми Молдосалы Субанбай уулу Аксакал болсо бул киши чоң ата мугалим болгон. Мугалим болуп жүрүп пенсияга чыккан, Ленин орденинин кавалери. Эмнеге мен бул кишиге мындай басым жасайм? Ушу Чиркей тукумунун, Белек тукумдун, Чиркей ичинде Белек тукуму да жашап атпайбы? Жана Бөлөкбайдын кичи баласы. Бүт аталыктардын баарын жазып кетиптир бул киши. Ушу кишиби? Ушу киши 1964-жылы жазып бүттүм деген кол жазмасын өз колум менен окудум. Эгерде бул кол жазма болбогондо Чиркей тукумунун аталыктарын биз толук тарата алат белек, тарата албай калат белек. Бул өзүнчө бир суроо. Анан бул кишиге мындай жөнөкөй тил менен айтканда өтө чоң рахмат да, чоң ыраазычылык. Кийинки тукумдарга чоң белек таштап кетти. Анан ал кишинин эмгегин улантып атабыз, Кудай буйрса. Анан ошол ушу кишини жөнүндө маалымат. Жакшы экен. Эми жанагы ошол сен Бөлөкбай тукумун жогоруда таратпадыңбы? Ошо Бөлөкбай тукумун толук таратып, анан аталыктарды ошолордон көрүнүктүү адамдар кимдер чыккан, Кенжебайдын тукумдарынан кимдер чыккан, ушул жөнүндө дагы кээ буласың. Бул Үктай, Акбай, Арбото, Төлөк деп атпайбызбы? Төлөктүн баласы Сөлбү. Ушул 4 баласынан дегенен кыйындар көп чыкты. Көбүнчөсүн азыр Төлөктүн балдары жөнүндө айттык да. Көбүнчө бир тема ушу басым Төлөктүн балдары. Кенжебай атам багы атын чыгаралык деген кеп болду. Кенжебай ата жөнүндө маалымат. Баарынан эле чыкты, кыйындар бүт эле чыкты. Анан могу Бөлөкбайдын кичи баласы Белектен биздин айылдын аты турбайбы, Жаркынбаев деп. Мына ушу баатыр кишинин атына коюлган. Казак Жаркынбаев деген. Бул Улуу Ата мекендик согушта Баатыр. Баатыр. Ошондо Ага жерин бул айыл Таштак аталчу да. Ага чейин Таштак, анан Каменка деп атады го дейм, ооба. Каменка деп аталып калган бирок. Орустун баягы Союздун доорунда. Тарыхый аты Таштак. Жердин аты Таштак. Таштак. А так айылды Чиркейли дешишкен илгери. Анан Белек тукумунан дагы Жолдошбай Абдыкалыков деген акын, акын жазуучу киши. Ленин комсомолунун сыйлыгынын лауреаты. Бул киши коомчулукка таанымал Жолдошбай Абдыкалыков ушул Белектин балдарынан чыгат. Белек Баракелде. Ошол. Тиги Кенжебайдан. Кенжебайдан эми Солтонкул деген баласынан Эсенаалы, Абдылданын Эсенаалысы деп айтылат. Мына бул киши дагы чоң кызматтарда иштеген. Таласбай деген баласынан Жапар деген болгон. Бул фабриканы жетектеп туруп, бул дагы ошол иштерди аркалаганда чоң кызматтарда иштеген. Азыр деле бир топ тукуму бар Кенжебайдын. Андан дагы окуп, билим алып, өсүп келаткан жаштар бар. Чоң рахмат. Мына Алмазбай, Камчыбек ажы, жанатан бери бул адамдар жөнүндө көп айтса болот да. Бирок багы мына биздин көрсөтүүбүздүн өзүнүн форматтыгын тардыгы дагы кийинки көрсөтүүлөрдө булар жөнүндө айтарбыз. Ушул аталарыбыз жөнүндө аңгеме дүкөн маек куруп бергениңиздерге чоң рахмат. Кудай таанам ден соолук өмүр берсин, мамлекет тынч болсун. Шуну менен урматтуу туугандар, көрсөтүү саяктады. Эмки көрсөтүүлөр жерин сак саламатта болуңуздар.